Бүгүн мына ушул шариатка жооп берген тойлордо келин менен күйөө бала чыгып отурабы дагы эле? Дагы деле ушул ислам тойлор деп айтылган менен ушул мен алып барган тойдо ушул төрдө олтурду. Бирок өбүштүбү, өбүшпөдү? Жок, өбүшкөнүн болбоду андайчы. Жок. Келин менен күйөөнүн чыгып отурушу эл көзүнчө. Туура эмес, туура эмес. Ошол келин биринчи нике күнүндө, биринчи күнүндө мындай бир жашоо башталаардын астында хижап менен отурат. Хижап менен болгон күндө деле ошол хижаптардын бардыгын нике тоюндагы көрүп жүрөбүз. Жанагы андан көрө жылаңачыраак жүрсө адамдар көбүрөөк карабай турган болуп калат эле. Ооба, карай турган бир түрдө жасанып алышкан болот. Демек, адамдардын көзү түшөт, назары тиет. Бул деген сөз адам бүт терс энергиянын баарын топтоп, биз билбейбиз. Отурган эркектердин бардыгы кандай гана кыялдыга батышканын биз билбейбиз да. Анан ошондон төрөлгөн балдар биринчи күндөн баштап үй бүлө мындай бир негатив аралашкан үй бүлө болуп калат. Биз азыр шариатка жооп берген той жөнүндө айтып атабыз. Ооба. Болбойт. Болбойт. Өзбек ажы, мен устазым ушу той жөнүндө айтат да. Мындай карасаң дейт, бул дейт королева келатат дейт. Падыша келатат дейт. Ону күйөөсү вазир дейт. Шинтип алып чыгып баа жерге отургузуп айталат. Туура, туура. Таанышып ал, мынагу эми сенин граждандарың, атууларың, ушуну башкарасың дейт. Анан күйөөнүн ата энеси келет дейт, бир килемди колтуктап алып дейт. Куттуктайт дейт, туугандары келет, мынагу деп. Королева дейт, коронация дейт. Окшоштугу барбы ушуга? Негизи мен өзүм көз карашымда мына сиздин эле шакирттериңиз баягы Талантбек Канатбек уулу ЛТРде иштеген сценарий жазышкан экен, аябай жакты. Ушу ислам тойлору боюнча. Бирок эми баягы Алла тааланы улуктап, бир ырдаган, баары музыка кошулуп кетип атпайбы? Эми толук ислам өлкөсү болбосок дагы баягы коом өзгөрүп атат да. Анан талап бар. Бияктан Бишкектен барган, же бир Оштон бияка келгендер ушундай тойлорго күбө болуп калса, мен ушундай той өткөрөм, мен уулум ушундагы үйлөнөм деген баягы сөздөр бар да. Бирок мен толук ишенем, буюрса ислам тойлору болот. Анан баягы баш жагына келин күйөө баланы отургузуп алган туура эмес деп ойлойм. Себеби эки жаштын ата энелери төрдө отуруп, келин күйөө бала эл жакта отурса жакшы болот эле. Мен ушуну бир жолу сунуш кылгам. Ошо эки куданы кудагыйды отургузуш керек төргө. Төргө, туура айтасыз. Өзү той ушулардыкы. Чындыгында. Кийин мына үйлөнүп аткан жаштар ата эне болот да, туурабы? Алдар да балдарын үйлөгөндө ошо төрдө отурса, ушул нерсе баягы традиция болуп калса деген өзүм ой да. Келинди эмне үчүн куттуктайт? Неге ага подарка барат билбейм. Кайсы кызмат кылган үчүн? Эмне кылган, али кызмат кыла элек да. Кудагыйлар отурса төргө, аларды барып куттуктап, аларга бере турганын берсе, бул түшүнүктүү логика. Ушундай тойго мен кадимгидей күбө болдум, Айдаркенде. Барганыбызда төргө бизди чыгарды, мен Бишкектен келдим. Анан ошол жанагы кудаларды чыгарышты дагы. Ал эми келин менен күйөө бала төмөндө отурушту. Эркек аял эки башка отуруп, кайсы бир деңгээлде ошол шариат талаптарына жооп берген той болду айтам. Аябай жакшы таасир калтырды. Бирок келин дагы күйөө бала дагы капы болгон жери жок да. Мына ошондой болуш керек. Мен бир тойду көрдүм, ата эне ушундай отурган, бирок келин күйөө отурган жок. Күйөө бала кызматта, келин кызматта жүрдү. Аялдар тарапта келин күйөө бала. Себеби той ата эненики чындап айтканда. Элге тойду ошолор берип атат. Бирок бир гана дагы башка бир кыргыздын мааниси бар да. Мисалы үчүн кемпирди өлгөндө көр, келинди келгенде көр деп, ошол келген келин ким экенин көрүп алыш үчүн да өзүнчө шарт алыш керек. Илгери келин көшөгө отуруп келген келиндер кеме апалар, эжелдер келип анын бетинен өп, аларга тиги жүгүнүп салам айтып, анан келин таанып алыш керек. Бул биздин келин ким экенин билип алыш керек го. Анан башка көргөнгө убакыт дайыма кызматта болуп калат. Ошол себептен жана көшөгөдө отуруу расмини ушул жака алмаштырып койгон болуш керек.